Талас областық ооруканасынын базасында перинаталдык корпус курулууда. Бул кош бойлуу аялдарга жана ара төрөлгөн ымыр-кайларга медициналык жардамды жогорку деңгээлде көрсөтүү алган борбор болот. Долбоор эки өлкөнүн тыгыз мамилеси аркылуу ишке ашып, Германия өкмөтү каржылоодо. Курулуш өткөн жылдын октябрь айында башталган. Биякта деген грунту эмерээк экен, бирок слабыйраак экен да. Ошол себептен биз астындагы дополнительно казып, дагы уплотнение кылып, буюрса основаниясын жакшы таптадык. Котлован эмесинде, стадиясында. Жаңы эле подбетонкага мынакей көрүп атсаңар, опаловкалар коюлуп атат. Азырынча 10 чактыдай бала иштеп атат. Күн жылып келатат. Жумуш көбөйгөн сайын дагы балдар кошулат. Курулуш бүтсө таластагы энелерге бир топ жеңилдик түзүлөт. Себеби төрөттү оор учурга кабылганда шарттын жана тийиштүү адистерин жоктугунан жергиликтүүлөр Бишкек шаарына барып убара болууда. Андыктан бул долбоор облус эли үчүн зор мааниге ээ дейт дарыгерлер. Жаңы перинаталдык корпус курулса, ал жерге дагы энелердин, балардын жайгашкан шарттары дагы оңолот, керебеттердин саны дагы көбөйөт, кошумча төрөт залдар ачылат. Анан дагы бирден бир жакшы жери заманбап технологиядагы жардамдар көрсөтүлө баштайт. Дарыгерлердин айтымында облустун тарыхында төрөтүүнө мынчалык көңүл бурулган эмес. Себеби биринчи жолу ушундай долбоор башталып, 2 кабаттуу 63 орунду жаңы имарат курулууда. Перинаталдык борбордо бүт шарт түзүлүп, акыркы үлгүдөгү медициналык аппараттар менен камсыздалат. Тяжелый состояниедагы балдарды ушу жогорку Бишкектеги борборлорго жөнөтпөбөстөн бул жерден жардам бергенге дагы толук шарттар түзүлөт. Булундай чоң долбоор Кыргыз Республикасында Ош шаарына жана ушу Талас областында иштеп атат. Курулуш 2 жылга созулуп 2026 жылдын октябрь айында бүтүшү керек. Долбоордо мында иштей турган медицина кызматкерлеринин потенциалын чыңдоо үчүн атайын окутууларда каралган. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.